Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр, урматтуу менин каналымдын Кадамжай жаңылыкта каналынын катталуучулары. Бүгүн биз Халмион айыл өкмөтүнүн борборундабыз. Халмион айыл өкмөтүнүн борборунда ушундай чайханалар, эс алуучу жайлар өтө көп. Ушул жерде мурдагы чайханаларга салыштырмалуу мурдагы магазиндердин жанында мынау Аксаматтан, Ждантан келген жер. Мынау жаңылык болуптур. Бул жок эде. Бу ашхана, мороженохана, бильярд, PlayStation борбору ачылыптыр. Кечээ гана айтта жаңы аштык дейт мунун ээси. Азыр бул ушу бир көрсөткөндөн кийин анан артынан баардык суроолорубузга жооп алабыз. Мынакей бул байкебиз шашликти бышырып аткан экен. Ассаламу алейкум. Машин өтө ыңгайлуу шарттар менен таза, өтө сонун кылып чыгарыптыр. Орундуктары, дивандарды коюптур, диван креслолорду өтө тыкан, салкын, эс алууга өтө жакшы. Балдардап келип, балдар кыздарыңыздар менен келип толук мындай мороженолорду жеп, эс алып кетсеңиздер болот экен. Ассаламу алейкум Элдар ага. Мына шу жерди ачкан инсан, мына шу Элдар акабыз болот экен. Элдар ага, ушул качан ачтыңыздар? Иши ийгиликтүү болсун. Ушуларга бир суроолорубузга жооп берип кетсеңиз, кандай кызмат көрсөтөсүздөр? Бул жерде эмнелер аткарасыздар ошо жөнүндө? Шашлик, мороженое и заказ азырынча негизде тамактар да болот. Буюрса, PlayStation, бильярд бар дагы. Мына мороженое ташкары шашлик, аш. Азырда шашлик, мороженое. Пирожок дегендей. Заказ неме болсо да берет. Мен азыр бул жерде ушул жерде отурабы же башка кабинеттер ham барбы? Башка кабинеттер бар. Экинчи этаждабы? Сиз ондо ошол жактан жолугушсак болот экен, жакшы экен. Мен азыр бир катар көрсөтүп өтөйүн. Элдар акабыз айтып өткөн бильярд менен PlayStation подвалда жайгашыптыр. Мынакей подвалга түшөт экенсиздер. Бул жерде мынакей көңүлдүү эс алып отуруш үчүн жаш балдарга оюн, убактылуу оюн экен. Бул жери бильярд. Бильярд сүйүүчүлөр ушул жерге келип, эс алып, жумуштан чарчаганда келип эс алсаңыздар болот экен. Өтө сонун болуп жасалыптыр. Өтө ыңгайлуу, ысыктан салкын экен. Эми кабинелер менен таанышып чыгайлы. Бул жерге келгенде экинчи этажга мындай тепишки менен чыгат экенсиздер. Бул жер дагы өзүнчө бир ханасы экен. Убактылуу жабык. Мына караңыздар. Кирсе киргидей, эс алса эс алгыдай жакшы жер болуптур. Жарык. Мына биринчи кабинасы. 10-15 адамга жолдонуптур. Ушундай кабинадан бул жерде кичинекей кабинадан 3 экен. Мынакей. Өтө ыңгайлуу, салкын. Эс алсаңыздар, группалар, классташтар, достор келип отурса болот экен. Эң чоң зал мына ушу болот экен. Мынакей. Бул жерде Элдар байкенин айтуусу боюнча аш, заказ аш, шашлик, пирожок, дымдама. Бул жагы пейзаж. Даракта сай, балконда ишке түшөт жагында. Сайдын бою. Заказ аш, пирожок, дымдама, бардык шарттар менен ошолорду ыңгайлуу кылып берет экен. Эми бул жерден кызмат көрсөтүш бааларын сурап өтөйлү. Сиздерге жаккан болсо лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар, суроо болсо бериңиздер.
Mineke klientler kelip atat birineken. Urmаттуу көрүүчүлөр, эми ошону жыйынтыктайлы. Бул жердин нарх навасы менен кызыгып көрдүк азыр. Шашликтер ошо эл катары обычный эл экен, жөнөкөй. Аш заказ кылсаңыздар, кызматы 500 сом экен. 1 кило ашты 1600 сомго жасап беребиз дейт, заказ болсо дейт. Анан мороженалар ошол 30 сомдон баштап 20 сомдон баштап 50 сомго чейин экен. Отуруп жегенге, алып кеткенге болот экен. Барыңыздарды ошо Халмиондун борборунда абу жаңа ачылган ашканага чакырат элем, келип эс алып кетиңиздер. Бул жагы Абсамат Халмион Таштөбөдөн келген жери. Бул жери Баяман Батыр мечити. Жаңы бул жагы Халмион базарынан түшүп келген жер. Барыңыздарды ушул жерге чакырабыз. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Келип эс алып кетиңиздер. Үшүндө жүрсөң аралап, кыз калдык берген белестер. Жалында өткөн мезгилди жаш алам көзгө эместеп. Көргөн берсек сыдырып, сыйлаган жүзүң кыдырып, эркелеп достуң ошондо тентисе тентек сыдырым болбой эмне деп ичимден тынгам сызылып.